Саламатсыңар балдар. Бүгүн мен силерге өзүмчүл мөмө аттуу өзүмдүн тамсилимди окуп берейин. Өрүк буша баштады. Күн өткөн сайын анын салмагы да оорлой берди. Бара-бара бутак аны көтөрө албай шагыйлып баратты. Бир күнү бутак мөмөсүнө мындай деди: "О, менин сары томологум, жазында бүчүр байлап, жайы менен асырадым эле. Эми минтип сен бышкан сайын мен кургур шагым ийилип көтөрө албай баратпайымбы? Жерге түшөр мезгилиң деле келип калды." Аны уккан мөмө бутакка минтип таарынды. "Өзүң төрөп, өзүң чоңойтуп алып, эми мен бышканда көтөргүң келбей калдыбы?" Ырас эле, бутак ичинен уялып калды. Бирок мөмө башта күн сайын бышса, эми саат сайын беттери тамылжып, мүнөт сайын эзилип бышты. Ал эми бутак болсо уламдан улам ийилип, учу жерге тие баштады. Аргасы түгөнүп бараткан бутак мөмөсүнө жалуурый карап минтип суранды: "О, кагылайын сарым, карачы, бүгүлүп белим бекчейди, ийилип көзүм чекчейди. Сени көтөрүүгө дарманым келбей калды. Түш эми, жерге түшө кой кагылайын." "Жок, энеке, эзилип бышып араң турганда былч этип түшсөм, тарс этип кардым жарылып калбайбы? Мени түштей көрбөчү", деди мөмөсү түшкүсү келбей. "Чын эле байкуш мөмөм эзилип бышып турганда жерге түшүп, кардын жарып алсачы? Анда эмне болот?" деди бутак аны аяп. Бирок ал мөмөсүн канчалык чымырканып көтөрүп тургусу келгенине карабай, ийилген жери кычырап сына баштады. "О, садаган кетейин сары тогологум, тезирээк түшүп кетпесең мен сынып баратам", деп бутак бечара жалдырап суранды. Бирок өзүнөн башканы ойлобогон өзүмчүл ташбоор мөмө дагы эле түшкүсү келбей: "Мени түштөбөчү энеке, мени түштөбөчү, эптеп чыдачы", деп суранды. "Болуптур, сары тогологум, болуптур, чыдайын, эптеп чыдайын", деди бутак мөмөсүн дагы эле аяп. Аңгыча анын ийилген жери карс этип сынып кетти. Сынган бутагы менен кошо мөмө да жерге түшүп, былчыйып калды. Ошентип өзүмчүл мөмө бутакты да сындырып, өзүнүн да кардын жарып, былчыйып жерде жатты.